Кутмандуу таң барыңыздарга. Мен угулуп көрүнүп жатсам плюс басабыз. Угулуп көрүнүп жатсам плюс басабыз. Бул түз эфир. Бүгүн 9 март таңкы саат 6. Интенсивибиздин биринчи сабагы барыңыздарды куттуктайм биринчи сабагыңыздар менен. Плюстарды көрүп атам. Бактыгүл, Мухаммедалы, Мутабар, Счастливая, дейт, Айсалкын, Үпөл, Бема, Эльзада, Мурабия, Мерим, Атым, дейт, Гүлзада, Оксана, Зарина, Айгерим, Нурзат, Гүлайым, Зүлфия, Айчүрөк, Гүлайым, Кенже, Асылгүл, Айсулуу, Гүлнур, Айчолпон, Амина, Салкын, Дамира, Гуланда, Зарина, Дилфуза, Гүлсара, Рыскан, Айкөкүл. Маанайыңыз кандай? 1ден 10го чейин баалайбыз. Маанайыбызды, энергиябызды, ден соолугубузду, настроюбузду 1ден 10го чейин баалайбыз. Настройка кылабыз эртең менен. 10. Даже 1 болуп, настроенияңыз жок, маанайыңыз жок, депрессияда болсоңуз да, ден соолугуңуз даже жок болсо дагы сөзсүз түрдө настройду 10 деп жазыңыз. Себеби дегенде бардыгы настройдон башталат. Маанайыңыз 0 болсо дагы 0, 5, 1 деп жазбаңыздар. 10 деп жазабыз. Настройду 10го көтөрөбүз. Бүгүн майрам жана сөзсүз белек алам деп настройкалайбыз. 10. Азаматсыздар. Бул бүгүн биринчи эфирибиз. 23 интенсивде ким канчанчы жолу катышып жатат? Жазып коюңуздар. Кайра катышкандар бар. Биринчи жолу катышкандар 1 деп жазабыз, экинчи жолу катышкандар 2 деп жазабыз, үчүнчү жолу катышкандар 3 деп жазабыз. Айбек Кеңешев дейт, мен бир тууган иним катышып атат биринчи жолу. 1 2 1 1 2 көпчүлүгү биринчи жолу катышып атыптыр, Азаматсыздар. Экинчи суроом ким жашоосун жаңы деңгээлге көтөргүсү келет? Ким жашоосун толугу менен өзгөрткүсү келет? Плюс бассаңыздар болот же мен деп жазсаңыздар болот. Мен бүгүн суроолорум көп сиздерге. Мен дейт, азаматсыздар. Дагы кийинки суроом, ошол өзгөрүү үчүн, ошол жашооңуздун түп тамыры менен өзгөрүш үчүн, башка адамга айланыш үчүн сиз эмнеге даярсыз? Эмнени жасаганга даярсыз? Канчалык деңгээлде каалооңуз күч? 400дөй адам отурат бул жерде азыр. Группада 1000ден ашык адам бар, бирок ошентсе дагы Россиядан аябай көп, балким саатыбыз туура келбей калгандыр. Мен ойлойм эртең көбүрөөк адам келет. Даярмын баарына дейт. Баарына 100% даярмын дейт. Даярмын баарына дейт. Анда эмесе сабагыбызды ачык деп жарыялайбыз. Ушул күндөн баштап сиздин жашооңуз түп тамыры менен өзгөрөт деген ишенимдемин. Албетте эки жактан аракет болуш керек. Мен жактан билим, сиз жактан кыймыл, аракет. Ошондо гана биз өзгөрүү жасайбыз. Бул жерде эми 1 ай бою чогулобуз. Өзүм жөнүндө кыскача айтып кетсем, менин атым Самара Кеңешева, 34 жаштамын. Учурда Бишкекте турам, өзүм Ош тараптан болом. Ким кайсыл жактан жазып жаткандагы, катышып жатканда белгилеп кетсеңиз болот бул жерде. Ким кайсыл жактан катышып жатат, кайсыл шаардан, кайсыл мамлекеттен, билем бирде Италия, Дубай, Турциядан катышып аткандар болду, Казакстандан катышып аткандар болду. Учурда өзүмүн мен сетевой компанияда иштейм, учурда топ лидермин. Андан сырткары мына интенсив, кыргыз тилиндеги интенсивдин негиздөөчүсү болом. Автору. Жакында эле күндөлүгүбүздү дагы
чыгардык. Күндөлүк алгандар барбы? Күндөлүк алгандар болсо плюс басып коюңуздар. Күндөлүгүбүздү биз 2000 экземпляр чыгарып көрдүк. Кандай болот экен десек, 2 күндө сатылып кетти. Көбү ала албай калды. Биз дагы заказ кылдык. Күндөлүк азыр мен даже колумда жок. Кечээ акыркы күндөлүгүбүздү Белекке берип койдук. Ушунчалык ажиотаж менен сатылды. Күндөлүктүн автору, ийгилик күндөлүгүнүн автору. Андан сырткары Тони Роббинстин окуучусу болом, Асель Сыдыкованын окуучусу болом, Харв Экердин, Петр Осиповдун көптөгөн сабактарга катышып, билим алып, жашоомду өзгөрткөн, өзүмдү өзүм жасаган бизнес айымга кирем. Мен өзүм тууралуу албетте кантип ушул ийгиликке жеттим, эмне кылып жеттим, нелерди жасадым, сөзсүз түрдө бул сабакта айтылат. Андан сырткары мен ийгилик окуям деген мурун ссылкаларды жиберчүмүн. Мен өзгөртүү киргизейин деп чечтим. Азыр бул интенсивде жандуу түз эфирде историямы Самара до и после кылып полностью сиздерге өзүм түз эфирде айтып берем бир сабактарда. Бирок бүгүн мен өтө көп сиздерге тапшырмаларым бар. Тапшырмалар жөнүндө сүйлөшөбүз. Аябай көп тапшырмалар бар. Себеби бүгүн биринчи сабак эмне кылышыбыз керек, кандай кылабыз, бул интенсив эмне тууралуу болот, бир сире айтып кетели. 1 ай бою эмнени үйрөнөбүз. Лейлек, Москва, Ысык көл, Кыргызстан бардык эле шаарларым бар экен, Талас. Дагы бир айтып кетчү нерсе, сабак башталаарда мен дайыма айтам ал сөздү. Бул жерде балким сизден мен кичинедирмин, балким чоңдурмун, балким бир жактан опытныйдырмын, же болбосо опытым азырактыр. Ошентсе да бул сабакка мага ишенип катышканыңыздан кийин бул жердеги всезнайка деген коронаңызды алып коюшту суранат элем. Себеби дегенде ар бир сөздү баамдап угушуңуз керек болот, сиңиришиңиз керек болот. Мен сиз билген эле нерселерди айтышым мүмкүн. Себеби дегенде ийгилик бул ийгиликтин бир сыры деле жок да, ийгилик сырларын баарыбыз эле билебиз, бирок эмнегедир аткарбайбыз. Ошондуктан балким сиз билген эле нерселерди айтышым мүмкүн, эстетүү үчүн, дагы эстетүү үчүн. Мен булардын баарын билем деген ой келе турган болсо, мен сиздерге айтып кетер элем, 3 түрдүү адамдар бар. Биринчи түрдүү адамдар булар мен билем деген адамдар. Мен билем деген адамдардын результаты дагы ошончолук деңгээлде. Акча табууну билем, ийгиликтүү болууну билем деген адамдар чындыгында ийгиликтүү, чындыгында чөнтөгүндө өзү каалаган кирешеси бар. Мен ден соолукта болууну билем деген билем деген адамдын эч жери оорубайт, ал чындыгында ден соолугу сонун, өзүн алып жүрөт, спорт менен алектенет. Мен мамиле курууну билем дегендин идеалдуу мамилеси бар. Бардык жактан төп келишкен адам. Билем деген значит результаты болуш керек. Экинчи түрдүү адамдар мен билбейм деген адамдар. Бирок билүүгө даярмын, билимге ачыкмын, билимге суусап турам, билүүгө ошол нерсени жасоого даярмын деген адамдар, изденип жүргөн адамдар. Дагы билим алайын деп бул жери чөйчөгө ачык адамдар, информация, маалыматка ачык адамдар. Алар дайыма изденишет. Мен ошол экинчи түргө кирем. Дайыма мен билбейм деп жүрөм. Себеби билбейм дегениңизде гана сиз маалымат алууга даярсыз и ачыксыз. Жана үчүнчү түрдүү адамдар бар. Мен билем деп ойлойм деген. Себеби ошондой адамдарды мен көп эле жолуктургам. Мен мунун баарын билем дейт, бирок билем деп ойлойт. Эмне үчүн ойлойт? Себеби дегенде результаты жок. Өзүнүн жашоосундагы ошол айтып аткан билимин колдонбойт, билет, бирок колдонбойт. Билем деп ойлойт, бирок жасабайт. Бул жерде китеп окуганды баарыбыз эле билебиз, бирок китеп окубасаңыз, сиз китеп окубаган окуй албаган адамдан эч кандай айырмаңыз жок. Ошондой эле билем деп туруп, бирок результатыңыз жок болсо, эч кандай билем дештин кереги жок да. Ошондуктан бул үчүнчү типтеги адамдар, бул өтө кооптуу адамдар. Себеби дегенде ал билем деген үчүн, билем деген ишеними бар да, уверенность бар. Могул жери жабык, башы жабык, кулагы жабык, көзү жабык, жүрөгү жабык, сөздү уккусу келбейт,
коронасы бар, я все знаю деген, мен баарын билем деген. И башкаларды үйрөтөт, бирок өзүнүн жашоосу ошол үйрөтө турган деңгээлде эмес. Ал жаңы нерсе үйрөнө албайт, и результаты дагы жок. Результаты да болушу мүмкүн эмес, себеби ал билем деген адам. Ошондуктан үчүнчү типтеги адамдарга кирсеңиз, сураныч, ошол коронаңызды чечип, экинчи типтеги адамга өтүшүңүз керек болот. Даже Тони Роббинс, №1 бизнес тренер, президенттерди обучение кылган адам, мен дагы көп нерсени билбейм деп сүйлөйт да. Мен дагы көп нерсени үйрөнүшүм керек деп сүйлөйт. Ошондуктан мен билем эмес, мен билгим келет, мен ачыкмын, мен көп нерсени үйрөнүшүм керек деген экинчи типтеги адамдарга киребиз. Коронаңызды азыртып алып туруп, ыргытышыңыз керек болот. Эми кандай болот? Бир ай эмнени үйрөнөбүз, эмне жасайбыз? Үстүртөн айтып кетейин. Бул интенсив курс 3 жыл мурун негизделген. Такыр башка стилде, башкача болчу бул сабагым. Бул сабакты мен өзүмдүн командам үчүн ойлоп тапканмын башында, аларга обучение бериш үчүн. Эмне үчүн бул сабак жаралып калды, кантип? Мен өзүм бизнесте иштеп жатып, бул жерде ким эмне менен алектенет жазып койсоңуздар болот. Ким эмне менен алектенет? Домохозяйка болсоңуз, домохозяйка, кайсыл компанияда иштесеңиз, компанияңыздын атын айтсаңыз болот. Дагы бир айтып кетчү нерсе, эң чоң эреже бул жерде катышууда. Эч кандай реклама жасабайбыз, себеби бул жерде ар түрдүү бизнестеги адамдар бар, и бири-бирибизге реклама жасай турган болсок, бул жер рекламный площадка эмес, бул сабак. Андыктан азыр отзыв группалар ачылат, могу чатта дагы, отзыв группаларда дагы реклама жөнөтүү тыюу салынат. Ким реклама жасай турган болсо, компаниясын, продукциясын автоматически акчаңыз кайтарылбастан удаление болосуздар, себеби дегенде реклама запрещается. Бул жерге сиз билим алганы келдиңиз, билим алыңыз. Фаберлик, Атоми, Мугалим, мен клининг компания, Уйко Жойке, үйдө отурам, госслужба, көрдүңүзбү, ар түрдүү тармактагы адамдар катышып жатышат. Алоэ Вера, балдар менен үйдө отурам дейт, сетевой маркетинг, оператор, студент, вау, Мугалим, повар, студент, домохозяйка, сибирское здоровье, бухгалтер. Көрдүңүзбү, ар түрдүү тармактагы адамдар отурат бул жерде. Ошондуктан бири-бирибизге реклама жасабайбыз, болгону группалаш сыяктуу болуп турабыз. Мен дагы ушу сетевойду баштаганымда ушул сабак башталган. Себеби дегенде өзүмдүн компаниямда иштеп жүргөндө эч кандай ийгилик жарата албай койдум. Өтө катуу тыгырчылайм, иштейм, аракет кылам, эч болбойт. Ошентип жүрүп мен Асель Сыдыкованын тренингине катышып калам, живой тренингине, жандуу. Ошол жерде мен Тони Роббинске билет алам деп чечем, себеби дегенде Асель Сыдыкова сонун сөз айтты. Бизнес бул 80% психология, 20% гана техника деди. Мисалы, мына жерде дагы бир сурам бар. Ким арыктагысы келет? Ким ашыкча салмактан арылгысы келет? Плюс басып койсоңуздар болот. Ким ашыкча салмактан арылгысы келет? Плюс басабыз. Экинчи сурам. Ашыкча салмактан арылгысы келген адамдар, мына жерде плюс баскан адамдар, мен деген адамдар, сиз билесизби кантип арыктоону? Албетте билесиз, себеби дегенде арыктоо ыкмалары өтө көп, техникалар өтө көп. Кантип арыкташты баарыбыз билебиз. Бирок эмнегедир арыктабайбыз. Эмне үчүн? Бул жерде азыр тезирээк болчу, бизге тезирээк үйрөтчү, тезирээк фишка техникаларын берчи дешиңиз мүмкүн. Бизнесте 80% психология, 20% гана техника деп эмне үчүн айтып атам? Мына көрүңүздөрбү, көпчүлүк арыктагысы келет, бирок арыктабайт. Техника, фишканы билет, кантип арыкташ керек экен, бирок жасабайт. Себеби дегенде, бул жердеги психология даяр эмес, психология туура эмес, установкалар туура эмес, ишенимдер туура эмес, ойлор туура эмес. Андыктан бул сабакта биринчи биз ошол психологияны угуйбуз. Бул сабак өтө психологиядан турат. Биринчи үй салганда эмне кылабыз? Үй салганда үй эмнеден турат? Биринчи фундаменттен турат. Фундамент.
Фундамент бул сабагыбыздын 3 түрдөн турат, түр эмес 3 этаптан биздин сабагыбыз. Бул фундамент курабыз. Бул психология. Психология бул эмне? Бул биздин ойлорубузду оңдойбуз. Адаттар. Бул биздин ишенимдерибиз менен иштейбиз. Эмоциялар. Өзүңө болгон сүйүү. Самооценка. Фундамент. Анан үйдүн неси бар, дубалы бар, Анан бул жерде навыктар башталат. Жөндөм. Лидерский жөндөм. Ораторский жөндөм. Бренд жөндөмү, бренд болуу. Сатуу жөндөмү. Команда куруу жөндөмү. Дагы кандай жөндөмдөрдү үйрөнөбүз? Мамиле куруу жөндөмү. Жана да башка өтө көп жөндөмдөрдү үйрөнөбүз. Бул ушул сабактын ичинде. И крыша керек болот бизге. Крыша. Үстүнө крыша жабабыз акыркы күндөрү. Ошол бардык алган билимдерибизди эмне кылабыз? Закрепление кылабыз практика менен. Практика. Иш жүзүндө жасайбыз. Бул сабакка сөзсүз түрдө блокнот, ручка менен отурушуңуз керек болот. Конспект жасап, бул сабакты көрүп атканда эч качан идиш жууп, же болбосо кир жууп, башка жумушту аткарып атып сабакты көрө турган болсоңуз, сиздин сознанияңызга кирбейт. Эми заданияларды берип коеюн. Сөзсүз түрдө эмне кылабыз? Күнүмдүк заданиялар. Күнүмдүк аткаруучу жумуштарыбыз. Албетте сизде күндөлүк болсо, ал жерде жазылган бардыгы күндө эмнеден баштайбыз. Күндө саат 5-те турушуңуз керек болот, же 5:30. Саат 6-да сабак башталат. 6-да турбаңыз. 6-да тура турган болсоңуз, сиз бетиңизди жууп, суу ичкичекти убакыт өтүп кетет. Минимум 5:30да турабыз. Бизде техника 5 секунд деген бар. 5 секундда техникасы бар. Эрте туруунун жолун мен ошол 5 секундда техникасын Асель Сыдыкованан үйрөнгөм. Анын китеби да бар экен. Мен китебин да окуп чыктым кийин. Правила 5 секунд деген китеп. Кантип ойгонобуз? Биздин мээ бар. Бүгүн мээ тууралуу аябай көп сүйлөшөбүз. Биздин мээ сөзсүз түрдө жаңы нерсеге каршылык көрсөтөт. Жаңы адатка, жаңы жасап жаткан нерсеге эч качан сиз 5-те турган эмес болсоңуз, 5:30да турган эмес болсоңуз, албетте каршылык көрсөтөт. Кантип? Уктай бер, сен чарчадың, анан турасың, бул сабак 48 саат сакталат, записти көрүп аласың деп сизди бузганга аракет кылат. Себеби дегенде азыр менин характеримди түшүндүрүп берем. Мээ сизди алдай баштаганда сиз ошол мээге ишенишиңиз мүмкүн. Анан көрөм, мен түнү менен бала карадым, же болбосо кечээ чарчап калгам, записти деле көрүп алам деп сиз жанагы мээге алданып калышыңыз мүмкүн. Мээ сүйлөй электе, ички баягы сопротивление деп коет, ички каршылык сүйлөй электе 5 секундда эрежесин колдоно турган болсоңуз, сиз жеңип чыгасыз ошону. Кантип? 5 ойгонгондо будильникти алысыраак коюңуз. Жаныңызга кое турган болсоңуз, колуңуз жетпей эле өчүрүп коюшуңуз мүмкүн. Будильникти алыс койгонго аракет кылыңыз. Будильник болду. 5, 4, 3, 2, 1 деп ракета запускаться этет го, ракета учат го, как будто сиз ракетасыз. 5, 4, 3, 2, 1 деп туруп, мээ сүйлөй электе, сүйлөнө электе, сизди алдай электе ордуңуздан ыргып туруп, будильникти өчүрүп, чуркап ваннага барасыз. Чуркап, мээ сүйлөнө электе. Чуркап ваннага барып, бетти муздак суу менен жуюбуз. Тишибизди уже жууганда, оозубуз мятный болгондо, кадимкидей ойгоно түшөбүз. Албетте суу ичебиз. Суу ичкенден кийин силерге мен жаңы ойлорум деген аффирмацияларды жиберем. Аффирмация айтышыбыз керек болот күндө. Себеби дегенде биздин азыркы турган жашообуз, биз өзүбүз ойлордон турабыз, адаттардан турабыз. Эгер азыркы жашооңуз сизге жакпай жаткан болсо,
сизге бир мамилеңиз, кирешеңиз же болбосо ден соолугуңуз бир жери жакпай жаткан болсо, демек ошол ойлоруңуз туура эмес болуп калган. Ойлоруңуз биз азыр ойлордун жана илгерки мурунку ойлордун жана мурунку адаттардын жыйынтыгыбыз азыр турганыбыз. Ден соолугубуз, келбетибиз, мамилебиз, кирешебиз, үйүбүз баары биздин ойлорубуздун жыйынтыгы. Демек, жаңы жашоо куруш үчүн, жаңы тепкичке өсүш үчүн биз эмне кылышыбыз керек экен? Оюбузду өзгөртүшүбүз керек. Өзүбүз өзгөрүш үчүн оюбузду өзгөртүшүбүз керек. Себеби дегенде биз ойдон жаралат. Баардыгы ойдон жаралат. Ошондуктан күндө жаңы ойлорду мен жиберем, бир жиберип коем. Күндө эртең менен туруп, сиз ошол ойлорду жок дегенде 2 сыйра окуп коюшуңуз керек болот. Бул аффирмация. 2 сыйра, бир сыйра жөн окуйсуз, экинчисинде жүрөгүңүз менен, эмоцияңыз менен жылмайып, от души окушуңуз керек болот. Бул аффирмация. Сиз ал аффирмацияларга ишенесизби, ишенбейсизби, эч кандай мааниси жок. Сиз аны кайталаган сайын сизге программаңызга кире берет, и ошол аффирмациядагы жазылган адамга сөзсүз түрдө окшоп айланып кете бересиз. Анан физиотерапия жөнөтөм. Физиотерапия дегенде эртең менен сөзсүз түрдө биз физиозарядка жасашыбыз керек, ойгонуш үчүн денебизди ойготушубуз керек болот. Албетте, эгер сизде өзүңүз билген физиозарядкаларыңыз болсо жасаңыз, билбеген физиозарядкаларыңыз болсо, билбесеңиз эмне жасашты мен көнүгүүнү жиберем. Ал 2-3 мүнөттүк эле көнүгүү, бирок ошол 2-3 мүнөттүк көнүгүү сизди пиковый абалга алып келет. Пиковый абал деген энергияңызды 100% көтөрөт, ойготот мындайча айтканда. Бардык денеңизди иштетет. Кыскача физиотерапия жөнөтөм. Анан Асел Сыдыкова, бирок ал орус тилинде болуп атат. Жакында мен котором деп эле эч убакыт болбойт. Пока орус тилинде, ал орусча кичине түшүнсөңүз, уксаңыз болот. Гипнотерапияны эртең менен саар кеч угушуңуз керек болот. Жанагы аффирмацияны канчалык көп окусаңыз ошончолук жакшы. Бирок минимум бир жолу окуп, анан сабакка отурабыз жакшы маанай менен, жакшы настрой менен. Эми элестетиңиз, сиз бүгүн Дубайга учушуңуз керек эле. Элестетсеңиз, сиз 5те кантип ойгонмоксуз будильниңиз болгондо? Ура деп ойгонмоксуз, жакшы маанай менен, жакшы настрой менен, сонун энергия менен ойгонмоксуз. Бул күндү мен күткөнмүн, бул күн мен үчүн деп аябай кубануу менен, майрам тоскондой ойгонмоксуз да. Ар бир күндү ошентип тосуңуз. Себеби дегенде бүгүн көпчүлүгү ойгонгон жок. Кече көпчүлүгү көз жумду. Бирок биз ойгондук. Бирок бизге Кудайым, Алла Таалам дагы бир жолу шанс берди. Бул жерде намаз окугандар болсо, намазыңыздар кабыл болсун. Намаз убагында башталып калат экен деп бүгүн ровно 5:50 азан айтылды Бишкек шаарында. 5:50 айтылды. Намазды 10 мүнөттүн ичинде кеңири окуп койсо болот, 4 рекет намазды, багымдат намазды. Багымдатка азан айтылгы чакта туруп, атталып, даяр турушубуз керек болот. Ошондуктан бул жер намазыма туура келбей калат экен деп өзүңүздү өзүңүз алдабаңыз. Жетишсе болот бардыгына. Намазды окуп туруп, анан отурса болот. Эгер намаз окуй элек болсоңуз, сөзсүз түрдө намаз окуп баштаңыз. Себеби дегенде, намаз окуган адамга эми Аллах берет. Анан бул сабакты эмне үчүн 6-да баштап жатабыз? Көпчүлүгү жазды мага. Самара эже, мага эрте тура албайм, кеч болсо жакшы болмок, сабакты кечке жылдырың, саат 10го жылдырың, кичине уйкусуз кандырып көрсөк болбойбу? Түрдүү сунуштар түшөт. Бирок бул сабакты мен уже 3 жылдан ашуун өтүп келем. 3 жыл аштык, биз ровно 6-да баштайбыз. Түз эфирде. Себеби дегенде, биринчиден, орустарда сонун макал бар. Кто рано встает, тому Бог дает. Аллахым эртең менен туруп рызкы чачат. Баарына бирдей чачат. Бардыгына бирдей энергия, баарына бирдей убакыт берет. Кедейге дагы, байга дагы 24 саат убакыт берет. Бардыгына бирдей рызкы чачат. Таң аткычакты, күн чыккычак турган адам рызкыны, айнегин ачкан адам рызкыны көбүрөөк алат. Уктап жаткан адамга ырыскы уже берилбейт. Ал уктап жаткан адамдан ырыскыны алып туруп, Аллахым уктабай ойго турган адамга берет. Бул нерсени өтө көп жолу далилдегенбиз. Жакында эле жолдошум экөөбүз эртең менен туруп бир жакка кетип атабыз, анан чай ичип алайлы деп ал кафеге кирдик, бул кафеге кирдик. Эч кимиси иштебейт. Биз 11-де ачылабыз дейт, 10-да ачылабыз дейт. Анан бир кафеге кирсек, келиңиздер деп бизди тосуп, биз ачылдык деп бизге чайын берди. Көрдүңүздөрбү? Кимге калды биздин акчабыз? Ошол эшигин ачып берген адамга калды акчабыз. Ойго турган адамга калды акчабыз, рызкыбыз. И ошол адам
эшигин ачты, эртең менен турду, даярданды, биз бардык. Андан сырткары көп адам кирди. Жанагы жанда турган кафелер 1 сом тапкан жок ошол 3-4 сааттын ичинде. А жанагы ачык турган кафе алар ачылгычакты бир нече акча жасап алышты. Көрдүңүздөрбү? Эртең менен турган адамга сөзсүз Аллахым берет. Кто рано встает, тому Бог дает. Экинчиден, азыр балдарыңыз баары уктап жатат, сизге эч ким мешать этпейт. Отурасыз, сабакта отурасыз, блокнот ручка менен жазасыз, сизге эч ким мешать этпейт. Ошол убакытта, мисалы саат 10-до, 8-де уже балдарыңыз ойгонуп, тиричилик башталып кетет. Тиричилик деп шылтоо айта албайсыз саат 6-да. Экинчи себеп. Анан үчүнчү себеп бул дагы деле психология. Эстеп көрсөңүздөр, плюс баспагыла мектепте жүргөндө эрте туруп апам айтчу. Ыр жаттай албайм, эртең менен жаттасаң жакшы жаттайсың дейт эле. Мен түшүнбөйт элем, бирок эртең менен саат 6-да туруп мен ыр жаттаганда түнү такыр жатта албайт, бирок эртең менен туруп баягы 1-2 жолу кайталап койгондо эле жаттап калчумун. Анын себебин мен жакында түшүндүм. Көрсө бизде сознание бар, подсознание бар. Эртең менен турганда сознание ойгон элек болот, ачык элек болот да, мындайча айтканда. Подсознание ал круглосуточный ойго. Уйкубуз келип турган, азыр мынтип ойгон элек мезгилде бизге маалымат толук кандуу каныбызга, чучуубузга чейин подсознаниебызга сиңет. Подсознание бул биздин жесткий диск, подсознание киргендин баары орундалат. Андыктан эртең менен туруп уккан маалымат, таңкы маалымат бул бизге жакшы сиңет, жакшы кирет. Жакшы кирсе, демек биз жакшы колдоно алабыз ошол маалыматты, жакшы мээбизге кирет. Андыктан эртең менен записти көрбөгөнгө аракет кылыңыздар, прямой эфир. Анан албетте дагы бир сонун себеп эртең менен көрүүнүн бул сабакты бул живой эфир. Азыр мен ушул жерде мен сиздин плюсуңузду көрүп жатам. Ушул жерде здесь и сейчас биз бир волнадабыз, бир толкунда отурабыз. Мен сизди көрүп атам, айт жүрөк пери деп жазып атасыздар, плюстарды басып атасыздар, и сиз мени угуп жатасыздар. Демек биз бир волнада турабыз, менин волнамдасыздар. Азыр 1 сааттан кийин эфир бүткөндө мен бул жерде жок болом. Бирок сүйлөйм, ошентсе дагы ал волна такыр башка волна. Ишенбесеңер запись көрүп, анан түз эфир көрүп, такыр башка энергия, такыр башка энергия. Энергия живой эфирде өтө чоң, өтө сонун. Андыктан эгер сизде мүмкүнчүлүк болсо түз эфирди көрүүгө, эртең менен туруп түз эфир көрүңүз. Записти эми албетте Россиядагылар аябай көп, бул жерде Турция, Дубай, Италиядан катышып жатат, сааттар туура келбей калат. Эми айла жок. Бирок сизде мүмкүнчүлүк болсо түз эфирди көрүүгө аракет кылыңыз. Чувствую энергию дейт Нала апарым. Эми бир аз эрежелер тууралуу сүйлөшүп кетсек, кандай эрежелер бар? Ар бир нерсенин эрежеси бар. Бул жерде биринчи эреже жакшы маанай. Сөзсүз түрдө жакшы маанай. Себеби дегенде баардыгы бизден башталат, биздин ойдон башталат. Биз торсионное поле деген темада мен жакшылап түшүндүрөм ал нерсени. Жакшы маанайда келген адам аны жугат. Сыныктан башканын баары жугат дейт. Сиздин маанайыңыз башкаларга жугат. Андыктан бул жерге жакшы маанай менен отурабыз. Сабакты жакшы маанай менен көрөбүз. Анан мына чатты көрүп атасыздар, мына плюс басып атасыңар. Эгер кимде ким жаза албай аткан болсо, YouTube каналыңызга баягы почтаңызды киргизишиңиз керек болот. Эгер почтага кире элек болсоңуз, почта создавать этип киришиңиз керек болот. Эгер сиз плюстарды баса албай аткан болсоңуз, демек сиз YouTube каналга кире элексиз почтасына. Мен жаз дегенде жазасыздар, суроо бергенде жооп бересиздер. Бул чат сиз менен интерактивный эфир болот. Мен сиз менен баарлашыш үчүн чатты өчүрбөйм, комментарийлерди. Эгер өчүрө турган болсом, бул эч кандай түз эфирден, ссылкадан, запистен айырмасы жок болуп калат. Анан ашыкча сөздөрдү жазбайбыз. Реклама запрещается, негатив жазуу запрещается, тыюу салынат негатив жазууга. Проблемаңызды айтып, налыганга полностью запрет. Себеби дегенде бул жерде только билим алганы келдик. Ар кимдин өзүнүн проблемасы бар, өзүнүн кыйынчылыктары бар, проблемасы жок адамдар каерде мөрзөдө жатат. Тирүүбүзбү? Проблема бар. Андыктан бул жерде жашоого налыбайбыз. И дагы бир чоң задание. Жашоого налыбайбыз, налыганды бүгүндөн токтотобуз. Күндө эртең менен турганда 5 нерсеге ыраазычылык жазышыңыз керек болот блокнотуңузга. Түрдүү 5 нерсеге. Туруу эле бүт баягы нерселер, ритуалдарды аткарып отурдукпу сабакка. Отурганыбызда эле 5 нерсеге ыраазычылык жазышыңыз керек болот. Эмнеге ыраазысыз? Бүгүн ыраазычылык медитациясын жасайбыз. Күндө эртең менен медитация жасайбыз. Убакыт аябай тез өтүп атат.
эмнеге ыраазысыз? Көргөнүмө, укканыма, таңдатканыма, сүйлөй алганыма, баса алганыма, балама, күйөөмө, апама, атама бир тууганым бар экенине, ичип жатканыма, жеп жатканыма, үйүмдө башымда үйүм бар экенине, кийген кийимим бар экенине, любой нерсеге эмнеге кааласаңыз ыраазычылык айтыңыз. Себеби ыраазычылыктын күчү абдан чоң. ыраазычылык жазышыңыз керек болот. Задание көп болуп атат, заданияларды жазып алыңыздар. Албетте китеп окушуңуз керек болот. Китеп. Бул китеп Шамиль Аляутдиновдун «Триллионер действует» деген китеп. Күндөлүктө биз орун калтырган мен 10 нерсеге ыраазычылык жазыла деп. Күндөлүгүңүз болсо, албетте сизге аябай ыңгайлуу болот. Ыраазычылык жазуу деген жерге эле ыраазычылыгыңызды жазып койсоңуз болот. Бул китеп кандай болуш керек? Сиз окуп жаткан китеп роман эмес, эч кандай китептерди окубаңыз. Романдардын бирөөнүн жашоосун сизге эмнеге кызыгы бар эле. Бирөөнүн жашоосун окуганда сериал көргөндөй эле болот. Мен ойлойм, бул бизди өстүрбөйт. Биз өсүш үчүн, биз өзгөрүш үчүн психологиялык, ийгилик тууралуу китептерди окуганга аракет кылыңыз. Бүгүндөн баштап китеп окуп башташыңыз керек болот. Колумда китеп жок, китепти каерден алам деп шултуп айтпаңыз. Себеби дегенде китепти электрондук вариантта да окуса болот. Аудио китепти окусаңыз болот. Мен көзүм көрбөйт, окуй албайм дегендер угуңуз анда. Аудио китептер бар, кыргыз тилинде, орус тилинде толтура китептер бар азыр. Күндөлүк дагы чыгат 15-16-ларында, мен дагы айтам. Инстаграм баракчама сөзсүз түрдө катталыңыз күндөлүк тууралуу, мен только Инстаграмда айтам. Китеп. Бүгүндөн баштап 20 барак күндө китеп окуйбуз. Күндө 20 барак китеп окуганыңызда, бир китеп жок дегенде 200-300 барактан турат. Бир айдын ичинде 1,5-2 китеп окуп коюуга ар бир адамдын күчү да, кудурети да, убактысы да жетет. 20 баракты эми ар ким ар түрдүү окуйт. Мисалы, кээ биркиси 15 мүнөт окуйт, кээ биркиси 1 саатта. Бирок 20 барак сөзсүз түрдө күндө окулуш керек. Бул задание. Кийинки задание. Отзыв группа ачылганда эрежелерди дагы, отзыв группада ушундай эле эрежелер. Реклама кылбайбыз. Видео, сүрөт жүктөбөйбүз группаларга. Себеби дегенде группаларда адамдар көп, 1000ден ашык группа бар. Адам бар. Сиз сүрөт жибергенде, видео жибергенде башка бирөөнүн телефону катып калышы мүмкүн. Ошондуктан бирибиз сыйлайбыз. Голосовой жибер. Мен голосовойлорду такыр укпайм, себеби убакыт жок. Мен только текстовый сообщенияларды окуйм. Текст жиберебиз. Текст. Бир гана отзыв, сабак тууралуу эмнени түшүндүңүз, кандай болду, кандай таасир алдыңыз, эмнени жасап жатасыз, кандай практикалар жасап жатасыз, кандай результаттар болуп жатат, результаттарыңыз менен, маанайыңыз менен, ойлоруңуз менен бөлүшөсүз группаларда. Суроолоруңуз болсо, технический суроолор болсо, менеджерге кайрыласыз. Ссылканы жоготуп алсаңыз, кокусунан чыгып кетсеңиз, техникалык суроолор боло турган менеджерге жазыңыз. Менеджерге личный вопросторду жазып, кыйнап, күйөөм менен урушуп кеттим, атам менен урушуп кеттим, кайнем менен мындай деп тонна армандарыңызды жазбаңыз. Көпчүлүгү ошентип эле менеджерге жаза берет. Анын жазыштын кереги жок. Пока бул сабакты 1 ай окуңуз, сиз ошол проблемаларыңызды чечесиз. Сөз чечесиз. Албетте чече албай жаткан болсоңуз, өтө серьезный билим алышыңыз керек болуп калат. Дагы терең. Подсознанияны дагы тереңдештиришиңиз керек болот. Ал випте. Бүгүн вип сабак саат 9-да башталат. Вип сабакка буларды деле көрүп атышса керек. Азыр виптер барбы? Вип деп жазып койгула, катышып аткандар болсо. Интенсив бонус, вип интенсивте бонус катары берилет. Анан виптер кеч болот. 21:00 кечки эфирлер болот. Сабак 1 саат уланат. Ар бир сабак 1 саат уланат. Эми кээде ашып кетиши мүмкүн. 1 саат 10 мүнөт, 1 саат 20 мүнөт медитация узун болуп калган. Мына виптер жазып атат. Виптерди мен богинялар деп коем, богинялар жазып атат. Вип бүгүн 21:00 болот. Кыскасы, випте дагы месталар бар. Эгер түп тамыры менен өзгөртөм десеңиз, жашооңуз тез өзгөрөм десеңиз, серьезный билим алам десеңиз, ал виптин темалары аябай кыйын, оор, түшүнүшү абдан кыйын. Бирок түшүнсө болот. Випке катышкандан кийин такыр башка адам болуп чыгасыз. Випке өтүп кетсеңиз да болот. Бул жерде азырына 500 сомдон акциядан аябай көп катышты. 4,5 миң төлөп випке переход болсоңуз болот. Бүгүн гана, себеби бүгүн акыркы күн вип баштала элек, 9:00 башталат. Кийинки задание аябай көп. Ушул күндөн баштап ой контроль жасашыңыз керек болот.
ой контроль. Сабакка катыштыңыз, болду. Сиз интенсивтесиз, сиз ой контролдо жүрүшүңүз керек болот. Ой контроль деген эмне деген? Фейс контроль деген сөз бар го. Адамдарды киргизбейт го жана клубка. Кебетесине карап киргизет го. Сиз дагы могул жериңизге, оюңузга, мээңизге ойлорду контролдо анан киргизесиз. Биринчи ойду контролдо анан кийин ойлосо болобу, болбойбу? Бул мен могул башыма киргенге акысы барбы, жокпу? Контролдойсуз. Могул жериңизди бүгүндөн баштап бриллиант менен чектеп чыгыңыз. Бул жериңиз мусоркана эмес, мусорный бак эмес, ар нерсени ойлой бере турган. Бул биздин ой таптаза болуш керек. Таптаза жер, бриллиантовый жер, ушунчалык таза, ушунчалык баалуу жер. Ал жерге көрүнгөн адамдарды киргизбешибиз керек. Бул жерге кирген адам өтө баалуу адам болуш керек. Биздин жакындарыбыз ар кимди ойлоп, жүрөгүңүздү сыгып, эмне мусорго айландырбаңыз. Бир гана позитивдүү ойлорду киргизебиз. Кантип ой контролун айтып берип атпаймынбы? Кантип? Ой, жаман ой келет. Биз көнүп калганбыз, мен өзүм ошондой элем, аз деле ошондой кээде келип калат жаман ой. Жаман ой келгенде стоп дейбиз. Прям катуу айтыңыз. Стоп, кирбе деп туруп, жакшы нерсеге буруп салыңыз. Такыр болбой атса, ыраазычылык айтып баштаңыз. Такыр эле болбой атса, мен эмнем бар азыр деп фокусту ыраазычылыкка коебуз. Контролдойбуз. Азыр мен эмнени ойлонуп атам? 20 минут сайын, жарым саат сайын контролдошуңуз керек болот. Себеби ой бул күлүк кетип калат каалаган жака. 1 минуттун ичинде 600 ой келет экен. Элестетсеңер, 600 түрдүү ой. Аны контролдобосок, ал ой бизди жашообузду контролдоп коет. Андыктан контролдойбуз. Азыр мен жакшы нерсени ойлонуп атам, жаман эмнени ойлонуп атам деп эстеп контролдоп турабыз. Ушул күндөн баштап контролдойбуз. Эмне үчүн? Биринчиден бул ой биздин жашообузду калыптандырат. Кантип? Ой пайда болгондо бизде эмоция пайда болот. Эмоция пайда болгондо чечим пайда болот. Чечим пайда болгондо максат пайда болот. Максаттан кийин действие, анан результат. Мисалы, бир жаман ой келе турган болсо, мен баары колумдан келбейт. Бул сабак мен үчүн эмес. Мен мындай сабактардын канчасын көргөм. Дагы деле окшогон сабак экен деген ой келгенде кандай эмоция пайда болду? Сиздин духуңуз түштү, жүрөгүңүз ооруду. Өзүңүзгө ишенүү жоголду, эмоция жок. Кандай чечим чыгардык? Бул сабакты көрбөй эле койгон, көрсөм деле эч нерсе болбойт деп чечим чыгардык. Аракет кылбайм деген чечим чыгардык. Аракет кылбайм деген чечим чыгарганда результат дагы эч кандай болбойт, ноль болот. Мисалы да, эгер сиз оюңузду бул сабак менин шансым, кайсыл гана деңгээлде болбоңуз, кайсыл гана уровеньде болбосуңуз жашооңуз, дагы сиздин жаңы деңгээлиңиз бар. Дагы жаңы максаттарыңыз бар. Дагы сиз өзгөрчү бир пункт бар, точка А менен Б бар, ошол деңгээлге жетиш үчүн биз оюбузду өзгөртүп гана жете алабыз. Эгер сиз оюңузду мен өзгөрөм, мен ушул сабак менин шансым, мен алам, максимально алам ушул сабактан, практика жүзүндө колдоном, өзгөрөм деген ой болсо, адамдын энергиясы жогору болот. Мен ушул сабак менин шансым, мен өзгөрөм, все будет классно деген ой болгондо эмне болуп атат? Адам энергиясы көтөрүлүп атат. Эмоциясы башкача, адам кыймыл аракетке даяр, чечим чыгарууга даяр, албетте результат башкача болот. Көрдүңүздөрбү? Ой эле адамды канчалык буруп коет. Бул биринчи себеп. Экинчи себеп, бул биздин жыт бар. Биз жыттанабыз. Ошол оюбуз кандай болсо, ошондой жыттанабыз. Жакшы болсо, сонун жыттанабыз. Жаман болсо, жаман жыттанабыз. Кандайча дешиңиз мүмкүн. Бизде бул жерде щитовидка бар. Бул жерден бизде гормондор бөлүнүп чыгат. Ал гормондор биздин ойлорубузга жараша. Биздин ден соолугубуз ушул биздин ойлорубузга жараша болот. Мисалы, биз жаман ойлонгондо, стресс болгондо, депрессия болгондо кортизол жана адреналин деген гормондор көп иштелип баштайт. Ал гормондор өзү нормада күндө эле иштелет. Биз напряжениеда жүрүш үчүн, кечикпеш үчүн, биз жоопкерчиликти жүрүш үчүн ал гормондор иштелет. Аз өлчөмдө, нормада, ал бизге эч кандай зыян тийбейт. Бирок стресс көбөйүп кеткенде, биз жинибиз көп келгенде, кагырганда, капаланганда, негативге көп маани бергенде, фокусту негативге койгондо, ал гормондор көп өлчөмдө иштелип баштайт. Эгер узак мөөнөттө ошол гормондор көп иштелип баштаганда, ал надпочечникте пайда болот да, көбөйөт дагы. Надпочечниктин үстүндө избыток кортизола, избыток көп болуп кетет дагы ушунчалык. Ал ууга айланат. Ууга айланганда бүт канды буза баштайт.
бүт канды буза баштайт. Кан айлануу системабыз билесиз, баары биз кандан турабыз. Полностью кандан турабыз и биздин организмибизде ошол уулай баштайт. Албетте кан канчалык деңгээлде ууланган болсо, ошончолук деңгээлде биздин жытыбыз өзгөрөт. Ууланган адам, депрессиядагы, стресстеги адамдын жыты мындайча айтканда на подсознательном уровне сезилет да. Подсознание жөнүндө дагы бир эфир толук айтам. Мисалы бир адамдын жанына барсаңыз, мындай болгонсузбу? Ал жакшынакай күлүп турат, бирок ушунчалык башыңыз ооруйт жанагы адамдын жанына келгенде. Өзүнчө эле жана адамдан кача баштайсыз. Ал жакшынакай, бирок түшүнбөйсүз эмне үчүн көзүңүзгө анчалык жакшынакай көрүнбөй атканы. Бир жагымсыз, өзүнөн түртүп турат ал адам. Албетте башыңыз ооруйт жанагы адамдын жанына барганда. Чарчап каласыз, мындайча айтканда. Ошондой адамдарды көрөсүз, көрүп каласыз. Вот алар адам күлүп турат, бирок подсознаниеңиз менен сезесиз да, ал адамдын ичинде болуп жаткан кайгысын, капасын, негативди сезесиз. Бирок ал күлүп турат, түшүнбөйсүз, сознаниеңиз түшүнбөйт. Вроде күлүп турат, баары жакшынакай. Эмне үчүн бул адамды жактырбай атам, эмне үчүн мага жакпайт, эмне үчүн мен бул адамдан качкым келип атат. Себеби дегенде подсознаниеңиз анын жытын жыттап атат. Жыты башкача, почти ал мертвый, мындай живой овощ деп коет го, уже мертвечина, өлүк кандай сасык жыттанса, ошондой сасык жыттанат, жана адамдан качасыз. Эмне үчүн эки адам урушуп кеткенде кыйкыра баштайт, себеби дегенде жүрөктөрү алыстайт, подсознание алыстайт, ал уже качып атат. Ошон үчүн баягы жеткириш үчүн кыйкыра баштайт. Эмне үчүн эркектер баягы урушуп кеткенде сразу эшикти ачып жаап чыгып кетип калышат го, алыс болуп. Себеби биздин аялдын жыты такыр башкача болуп кетет. Жанында тура албайт уже. Ошондуктан контролдойбуз ойлорубузду. Сиздин оюңуз, сиздин жытыңыз. И наоборот, бизде жакшы ойлор болгондо, биз бактылуу болгондо, биз сүйгөндө, биз энергияда турганда, биз жаңы максаттарды койгондо, биз күлгөндө, биз кубанганда, ыраазы болгондо башкача гормондор иштелип чыгат. Гормоны счастья деп коет. Эндорфин, дофамин, серотонин деген сонун гормондор бар. Алар көп өлчөмдө иштелген, ошончолук жакшы. Биздин каныбызды жуйт, тазалайт. Алар аз көп болуп, азбы көппү, баары бир бизге пайдасын келтирет. Эгер ооруп жаткан болсоңуз, ооруларыңызды айыктырат ал гормондор. Даже ученыйлар изилдешкенде алардын баягы формалары дагы беркин, страшный баандай ийне сыяктуу, гормоны счастья гүл сыяктуу системасычы, жанагы формуласы. Биздин жытыбыз ошончолук деңгээлде өзгөрөт. Канчалык көп өлчөмдө чыкса жанагы гормоны счастья, ошончолук биз наристе канчалык жыттуу, ким наристени жыттап көргөн? Даже бирөөнүн баласын жыттасаң, өзүң балаңдай жыттуу көрүнөт. Кандай сонун. Наристе эч кандай ою жок, ал пока таза. Ошондуктан жаңы төрөлгөн ымыркай өтө жыттуу болот, сүт жытанат. Любой адам жыттаса жанагы наристеден жыргайт да. Биз канчалык оюбузду тазалай турган болсок, ошончолук биз жыттуу болобуз, ошончолук адамдар бизге тартылат, магнит сыяктуу, ошончолук адамдарга биз жагабыз. Сиз байкап көрсөңүз, адамдарды көргөнсүз аябай эле жакшынакай деле эмес, күнүгө андай деле жакшынакай кийинген эмес, же болбосо келбети андай деле бир сулуу деп сулуу адамга кирбейт, бирок ушунчалык жан дүйнөсү сулуу, ошончолук уккуңуз келет, жана адамдан магнит сыяктуу жабышып каласыз. Түшүнбөйсүз эмне үчүн экен. Көбү сүйүп калат ал адамды, эркеги деле, аялы деле. Ушунчалык сонун адамдар бар. Себеби дегенде алардын жыты ошондой. Жыты, себеби жүрөгү таза, ою таза, позитив. Ошондуктан бүгүндөн баштап ойду контролдойбуз. Контроль ар жарым саат сайын. Бул эң чоң задание интенсивде. Ой контроль. Ой контроль. Так, анан бизде мусорлор бар. Биз өзү энергиядан турабыз. Турушубуз ошо энергия. Бизге баарыбызга бирдей энергия берилген Кудайдан. Менен көбү сурайт, каяктан табасың, баарына жетишесиңиз, каяктан табасың ошончо энергияны, баарына жетишесиң дейт. Сизге деле, мага деле бирдей энергия берген. Мен деле илгери эч нерсе жетишпейт болчумун, уктайт болчумун, эч кандай ийгилик жарата албайт болчумун, себеби энергия жетпейт болчу. Энергия бир жаңы жумуш башташ үчүн же бир жаңы деңгээлге чыгыш үчүн бизге чоң энергия керек болот. Бизде ошол энергия бар. Болгону энергия башка биз керексиз нерселерге кетип калат. Мисалы, мусорлорго кетип калат. Ошол биздин эки түрдүү мусорлорубуз бар. Ментальный, физический мусорлор. Ментальный мусор 80-90% энергиябызды соруп алат. Себеби дегенде, ментальный деген эмне? Бул психологический, душевный, ичибиздеги баягы ойлорубуздун мусорлору. Ал мусорлордон срочно арылышыбыз керек. Ментальный мусорлорго биздин обидаларыбыз жана коркууларыбыз кирет.
Азыр блокнотуңузга жазып алыңыз, кимге обидаңыз бар, кимге таарыныч капачылыгыңыз бар. Срочно жазышыңыз керек болот. Себеби дегенде ошол обида, ошол таарыныч сиз ойлошуңуз мүмкүн, там 40 жыл мурунку кичинеңиздеги обидаларыңызды эстеп жазыңыз, кимге капачылыгыңыз бар. Бул биринчи атабыздан жана апабыздан баштайбыз. Албетте мен атам, апама обидам жок дешиңиз мүмкүн. Мен метаморфозго барганда бизге кат жаздырды, атабызга, апабызга кат жаздырганда менде толгон токой обида бар экенин байкадым. Ошол обиданы басыш үчүн өтө чоң энергия кетет. Ошол обиданы жок кылыш үчүн, басынып туруш үчүн жолдошубузга, балабызга, досубузга, түрдүү адамдарга обидаларыбыз бар, начальнигибизге, коллегаларыбызга ичибизден капачылыгыбыз бар, айта албайбыз сыртка, эмне жерде калып кеткен, анан баягыны гасить жабып койгонбуз, унутканга аракет кылганбыз, бирок кечирбей туруп просто унутуп койгонбуз, бирок баягы обида сыртка чыккысы келет, жүрөк айткысы келет, душа ооруй берет постоянно. Ошондуктан азыр радикальное письмо жазабыз, азыр жазбайбыз эми, албетте убакыт аз. Просто мен сизге задание берем, радикальное письмо жазышыңыз керек болот, письмо прощения. Толугу менен кечирүү каты. Кантип жазылат? 3 этаптан турат. Биринчиси, ошол адамды, мисалы, апаңызга жазып аткан болсоңуз, апа, мен сизге эмнеге капамын? Полностью кичинеңизден баштап бүгүнкү күнгө чейин кандай капа кылган болсо, ошолордун баарын жазып, кичинемден эмне жерде ургансыз, мени там окууга жайга өткөрбөй койгонсуз, мен калган там күйөөгө бербей койгонсуз, билбейм кандай обидаңыз бар. Может, бирөөнүн көзүнчө уруп койгондур, капа кылгандыр, бирдекени алып бербей койгондур, акчасы бар туруп, эми эстеп калган нерселериңиз баарын жазып айтып алышыңыз керек болот. Мен кечире албайм да дегендер, анда бул сабак сизге жардам бербейт. Мен сизге жардам бербейм, өзгөрбөйм да, кечирбейм да, кечире албайм да дегендер, мен кол албайм да дегендер, бул сабак сизге мен эч кандай жардам бере албайм. Себеби дегенде аракет кылыш керек адам. Кечире албайм да деген болбойт, кечириш керек болот. Өзүңүз үчүн, ошол адам үчүн эмес, өзүңүз үчүн. Өзүңүз үчүн. Кайнеңизби, ким жазасыз, кимге капачылыктарыңыз бар. Радикальный письмо 3 этаптан турат. Биринчи этап эмоционально, ал катты бербейсиз ал адамга, эч качан бербейсиз, ошондуктан максимально эмоционально жазыңыз. Ошол моментте эмнени сезгениңизди жазыңыз. Сиз ошентип мени урушканыңызда мен жүрөгүм ооруду, мен өзүмү жалгыз сездим, мен өзүмү керексиз сездим, сезимдериңиз. Ыйлай турган болсоңуз өтө сонун, ыйлап жаза турган болсоңуз өтө сонун. Мен ошол моментте мен өзүмө духум түштү, мен өзүмө ишенбей калдым. Бул менин духуму, мотивациямды түшүрдү. Мен өзүмө аябай жан дүйнөм кыйрады ушул окшогон сөздөрдү. Эмнени сезгениңизди ошол моментте сезимдериңиз менен бөлүшүшүңүз керек болот. Өзгөрүүгө даяр адам жасаңыздар ушул сабакты, катты сөз жазышыңыз керек болот. Экинчи этап, сиз дагы ал адамга может туура эмес мамиле кылгандырсыз. Сөзсүз түрдө ответный кечирим суроону жазабыз. Мен да сизден кечирим сурайм. Мен да жакшы кыз болуп бере албадым, мисалы апаңызга жазып аткан болсоңуз. Мен да сиздин көңүлүңүздү ооруттум. Билем, мен дагы сиз каалагандай кыз болуп бере албадым. Көңүлүңүздү ооруттум деп өзүбүз кечирим сурайбыз. Экинчи этап. Кечирим сурайбыз жана үчүнчү этап бул ыраазычылык айтабыз. Кечирдик, кечирим сурадык, анан мен сизге ыраазымын. Кандай гана адам болбосун, сизге сөзсүз түрдө жанагы адам опыт берди, пайдасын келтирди. Ыраазычылык айтабыз. Ошол адам аркылуу сиз бир нерсени үйрөндүңүз, капа кылбаш керек экенин. Сөзсүз түрдө бир адам бизге бир нерсени үйрөтөт. Ыраазы, мисалы ата энебизге жаза турган болсоңуз, бизге жашоо берди, өстүрдү, тарбия берди, бакты, көчөгө таштап койгон жок, детдомго берип койгон жок. Атаңыз өтүп кеткен болсо дагы, өлүп калган болсо дагы сөз жазыңыз. Себеби дегенде өтүп кеткен адамга дагы өтө чоң капачылыктар болот. Сен мени таштап кеттиң, эрте кетип калды, атам болгондо мен ушинтип өксүбөйт элем, апам болгондо азыр мындай болбойт эле деп. Жок, ата энебизге дагы капа боло беребиз да. Ошолорду да жазабыз. Анан албетте Кудай кечирген бизди, туура айтып атат Алинка, Кудай бизди кечирет ар бир кылган нерсебизди, жаман нерселерибизди. Биз Кудайдан да өзүбүздү улук көрбөшүбүз керек. Кудай бизди кечирип атпайбы? Анан биз Кудайдан бийик турбайбыз да. Андыктан кечиришибиз керек болот. Радикальное письмо прощения. Бул ментальный мусорлордон арылабыз. Анан кандай коркууларыңыз бар? Коркууларыңызды жазыңыз. Коркууларды кетириштин бир нече жолдору бар. Ал кийинки сабактарда түшүндүрөм. Ал коркуулар кадимкидей бизди кармайт, бизди энергиябызды алат.
Жаман ойлор энергиябызды алат, жакшы ойлор энергия берет. Эмнени ойлоо бизден. Мисалы сиз контролдошуңуз керек, контролду аласыз. Мисалы азыр красная машина, кызыл машинаны ойло десем, азыр кызыл машинаны ойлодуңуз. Пилди ойло десем, пилди ойлойсуз. Мисалы отто ойло десем, отто ойлойсуз. Көрдүңүздөрбү, азыр ар түрдүү ойлор келип атат, ошентип эле контролдош керек болот. Кийинкиси бул физический мусор. Кандайча физический мусор? Бул биздин кадимкидеги эле мусорлар, үйдөгү мусорлар. Биринчи телефондон баштайбыз тазалоону, мусорду. Телефонуңуздагы ашыкча, сүрөт, видео, контакт, смс толуп койгон токой нерселерди жок кылабыз. Жөн эле турган оюндар, ушул күндөн баштап телефонуңузда оюндун баарын удалить этиңиз. Себеби дегенде алар биздин организмибизди бузат, оюбузду бузат, биз жалкоо кылат. Оюндар, телефондогу оюндар алсыз кылат, алаксытат, убактыбызды алат. Эч кандай пайдасы жок, эч кандай өстүрбөйт, эч кандай доход алып келбейт. Ал оюндар болгону убактыбызды кетирип, жашообузду бузат. Оюндарды полный удалить этебиз. Сериал көргөн токтотобуз, себеби бул айда катуу иштешибиз керек болот. Сериал көргөнгө убактыбыз болбойт. Дагы кандай мусорлорду аралабыз? И үйүбүздө болгон мусорлор. Өзүңүздүн жашап жаткан, уктап жаткан бөлмөңүздөн баштайбыз. Мен силерге бүгүн кинонун ссылкасын жиберем. Кон Мари тууралуу. Кон Мари азыр дүйнөлүк деңгээлде уборка боюнча эксперт. Ал кантип баштаган, ошонун реалдуу историясы кинодо тартылган. Ал өтө шалтыруу адам болгон, өтө эң дүйнөдө эң шалтыруу адам болгон, өтө полит адам болгон, мусордун ичинде жашаган адам болгон. И ал ошол мусорларын тазалап, үйүн тазалап, жашоосун оңдогон аял болгон. И ошол башка адамдарга мусорлордон арылуунун жолдорун үйрөтөт. И ошол кинону көргөнүңүздө кадимкидей түшүнөсүз уборканы кантип жасаш керек экен. Бүгүн уборкадан баштайбыз. Сизге уборкага, хвостторго, ушул ментальный мусорлорду арылганга бир жума убакыт, ушул жума ичи мына воскресеньяга чейин баарынан арылып бүтүшүңүз керек. Анан бүрсүгүнү дебеңиз, бүгүн баштаңыз. Бүгүн хотя бы бир комнатыңызды жыйнаңыз. Уборка дегенде мынтип эле жыйнап койбоңуз. Сизге керексиз нерселердин баарынан арылышыңыз керек болот. Энергиябызды сорот ал нерсе. Колдонулбай жөн эле турган нерселер. Мисалы кийимдер чыгат, кышында сиз кышкы кийимдерди чыгарабыз. Бирок кийбестен кайра жазда ошол кийимди салып коебуз. Ошол кийимдер болсо, кийинки баламда төрөгөнүмдө деп алып койгон түйүндөрүңүз, арыктаганда кийем деген кийимдериңиз, ашыкча бүт топтоп койгон ашыкча нерселердин баарын ыргытыш керек, бериш керек, өрттөш керек. Сиз мисалы азыр мен мурда мынтип түйүн кылып жаш баланын кийимдерин топтойт болчумун кийинки балама деп. Биринчиден ал уже кийим эскирди. Экинчиден мен кийинки балам төрөлгүчөктү дагы кандай жаңы модалар чыгып калат. Үчүнчүдөн мен өзүмө программа коюп атам. Кийинки балам төрөгөндө мен акчам жок болуп калат жаңы кийим алганга. И мен ушуларды кийгизем деген уже негативный программа. И ошол суроолорду берип мен оюн бөлүп атасыңар. Азыр эмнени айтып атканымды унутуп калдым. Сураныч сабакка тиешеси жок. Мен сүйлөп атканда бул жерде сураныч сиздерден өтүнүп сурайм. Чатка жаз дегенде жазыңыздар. Мен эгер чатка жазыла деп айтпасам, конспект кылып отурганга аракет кылыңыздар. Сабакка тиешеси жок, башка темалар жаза турган болсоңуз, мен бул жерде сиз жазып атасыз го, сөзүңүз мындай экранга чыгып калат. Мен хочешь не хочешь экранды карап сүйлөп атам. Алаксып кетиши мүмкүн. И сиздин убактыңыз кетет. Убактыңыз кетет, менин эмес. И уборка тууралуу айтып аткам. Ар бир нерсе энергиябызды сорот. Керексиз буюмдар. И ошол буюмдардан арылыш керек болот. И жанагы кийимдер, жаш баланын кийимдери бүгүн бирөөгө керек да. Бирөө төрөлдү, керектүү адамга, муктаж болгон адамдарга беребиз. Чекеси кетилген идиштерден тамактанбайбыз. Чекеси кетилген, жаракка кеткен идиштердин баарын ыргытабыз. Бүт мусор аттуу. Занавескалардын баарын жуйбуз, люстраларыбызды жуйбуз, килемдерибизди жуйбуз. Эч кандай кир, чаң калбаш керек. Чаң деген нерсе болбош керек. Үй таптаза, баардыгы порядок, ордунда болуш керек. И орустарда сонун сөз бар. Где беспорядок, где грязь, там и нищета дейт. Байлык
таза жерге кирет. Байлык порядок болгон жерге кирет. Байлык кир жерге кирбейт. Кир жерде шайтан ойнойт, таза жерде периште ойнойт. Андыктан үйүбүздү өзү жашаган, өзү уктаган, өзү тамактанган жерлерибиз идеально болуш керек, таптаза. Бир жума убакыт все должно быть чисто. Прям караңыз, кайсыл жер не то акташ керек болсо актаңыз. Мына жаз келип калды. Тазаланабыз, бир жума убакыт сиздерге. Бүт кадимкидей энергияга толосуз после уборки. Уборка жасагандан кийин үйүңүздүн баардык ордорунда порядок болгон, ачык нерсе жок болуп калганда кадимкидей энергияга толосуз. Анан бизде энергиябызды соруучу дагы биздин куйруктар бар, хвосттор. Хвосттор деген эмне деген? Жасайм, мына жасайм, ана жасайм, бүрсүгүн жасайм, эртең жасайм, бир айдан жасайм деп бул жерге план коюп алгансыз. Мээңизде фоновый режимде турат. Жанагыны эстетип берет, бирок сиз аны жасабайсыз, убакыт бар, убакыт таба албайсыз. Бирок ошол нерсе оюңузда турат, жасайм деген. И раздражение кылат сизди, энергияңызды алат. Сыгат, мындайча айтканда. Бир жериңиз бузулуп калбаса, оңдошум керек деген ой болсо, бузулган сайын, көргөн сайын жана бузук жерди жүрөгүңүз сыгылат, энергияңызды сорот. Бирөөгө патага барыш керектир, бирөөнүн там баасын жоктош керек. Баан адамды көрүп калган сайын жүрөгүңүз ооруйт. Ойлогон сайын жүрөгүңүз ооруйт. Энергияңызды, чоң энергияңызды сорулат. Андай хвосттор көбүндө бар. Китепти бүтүрүш керек, же болбосо бир баштаган ишиңизди бүтүрүш керек, бүтүрө албай жүрөсүз. Өтө көп ошондой хвосттор бар. Азыр жазып алыңыз блокнотуңузга, кандай хвосттор бар, кандай бүтпөгөн жумуштарыңыз бар. Бир жума убакыт качантан бери бүтпөй жүргөн жумуштардын баарын жазып чыгышыңыз керек болот. Бир жума убакыт сизге ошол жумуштарыңызды аткарыңыз. Бирөөгө чалыш керектир, качантан бери чалам, бүрсүгүнү чалам деп жүрөсүз, бирок чалбайсыз. Так, кийинки задание. Аябай задание көп. Көрдүңүздөрбү, задание көп. Кийинки задание. Бир жума ушул заданияны жасап тургула. Мен азыр дагы жиберем, сабак бүткөндө. Сөз жиберем. Блокнот, ручка менен отурабыз, конспектировать этебиз. И келиңиздер, азыр медитацияга кичине убакыт бөлүп коеюн, себеби дегенде медитация жасайбыз да. Медитацияга чейин биз эртең точка Абызды аныктайбыз. Бүгүн өзү биринчи сабакта аныкташыбыз керек эле. Медитация жетишпей калат экенбиз. Эртең точка Абызды аныктайбыз. Колесо баланса мен бүгүн сүрөт жиберем, эртең ошол сүрөттү тартып отурабыз. Себеби ошону тартканга убакыт аябай көп кетип калат. Кичине өзгөрүү киргизебиз. Мен сиздерге азыр сабак бүтүш менен ошол колесо баланса деген бар. Эртең ошону толтурабыз. Ошол сүрөт жиберип коем, анан эртең онлайн режимде сиз уже блокнотуңузга чийип отурушуңуз керек болот. Онлайн режимде колесо балансабызды чийип, толтуруп, аны эмнеге чийебиз эртең түшүндүрөм. Бүгүн келиңиздер, кичине медитация жасайлы, себеби жетишпей атабыз. Өтө тез убакыт өттү, кимге тез өттү. Аябай бат өтөт эртең менен. Убакыт аябай 5те тургам, билбейм кантип 1 саатым өтүп кеткен. Саат 6 болуп кетти. Аябай бат өтүп атат убакыт. Эртең как раз мээнин түзүлүшүн, структурасын, адаттарыбызды, эмне үчүн ушундай адаттар кирип калат, нейронный связьдар, ошолор тууралуу эртең сүйлөшөбүз. Аябай бат, убакыт зымырайт. Мен ыраазычылык билдирүү, ыраазычылык айтыш керек, ыраазычылык деп аябай көп уккам ал сөздү. Тони Роббинс да аябай көп айтат. Байлыктын сыры, ийгиликтин сыры бул ыраазычылык деп айтат. Анан түшүнгөм, мен ыраазычылык айтыш керек экен, ыраазы болуш керек экен деп түшүнгөм, бирок эмнегедир жүрөгүмө чейин жеткен эмес. Качан менин жүрөгүмө жетти ошол ыраазычылык. Мен бир эже менен таанышып калдым, аны баарыңар эле билесиңер, бул жерде катышып жүргөндөр. Сардал эженин сонун сөзү бар. Биринчи таанышкан күнү бизге сонун история айтып берип атат. Мен аябай тренингтерге кызыгам, анан Сардал эже Новая Зеландияда $25,000 турган клуб миллионеровго барып сабакка катышып келиптир. Анан мен айтып калдым, эмнени үйрөндүңүз, мага кичине бөлүшүп кеттиңиз десем, мен сага баарын түшүндүрө албайм, себеби деген сен өзүң мээнет кылып, акча кетирип
Анан көрсөң жакшысын этип, бирок мен акыркы болгон историяны айтып берем. Кече күндөлүктүн ачылышында келип өзү айтып берди ошол историяны. Ушунчалык ыйладык. Ыраазычылык тууралуу. Ыраазычылык тууралуу. Акыркы күндө болгон историяны айтып берип атат. Акыркы күнү ошол долларовый миллионерлер чыкты дейт сахнага. Долларовый миллионер, элестетсеңер, бирок майыптар. Майып, бирөөсүнүн колу жок, бирөөсүнүн көзү азиз, бирөөсүнүн кулагы дүлөй, бирөөсүнүн буту жок, бирөөсү коляскада. Кыскасы инвалидтер, бирок миллионерлер, долларовый миллионерлер. И ошол адамдар чыгып өздөрүнүн историясын айтып берип атат дейт. И ведущий суроо берип атат. Көзү азиз адам чыкты дейт. Көзү эч качан көргөн эмес, өмүрү көргөн эмес. Чыкканда сурап атат. Сен жашоого ыраазысыңбы дегенде, ыраазымын дейт. Кудайдан ыраазысыңбы дегенде, Кудайдан ыраазымын дейт. Арманың барбы дегенде, бирок мен арманым бар дейт. Миллионер, акчасы бар, баардыгы бар, бирок көзү гана көрбөйт. Жанагы көзү азиз адам айтат. Эгер мен көзүм көргөндөчү дейт, бир эле минут ага. Макул мен жашоонун түстөрүн көрбөйүн. Макул мен тоолорду, чымчыктарды, макул мен өзүмдүн балдарымы, аялымы көрбөйүн. Бир эле минутка ачып берип койсо көзүмөн, апамдын жүзүн көрүүгө зар элем дейт. Менин арманым өтө чоң. Бир эле минутка көзүмү ачып койсо, мени төрөгөн, жашоого келтирген апамдын жүзүн көрүп алсам, арманым жок эле дейт. Көрдүңүздөрбү? Бир эле минутка ачышын сурап атат. А биз көргөнүбүз для нас настолько норма, биз ошону ыраазычылык билдирбейбиз. Анан кулагы дүлөй чыгат, укпаган. Эч качан уккан эмес. Андан сурайт, сен Кудайга нааразысыңбы дегенде, жок, мен Аллага чексиз шүгүр келтирем, ыраазымын. Арманың барбы дегенде, ооба, арманым бар дейт. Бир эле минут ага кулагым ачып койсо, бир эле макул мен булбулдун сайраганын укпайын, дарыянын шаркыраганын укпайын, музыканы укпайын, өзүмдүн үнүмү укпайын, баламдын үнүн укпайын, сүйүктүүмдүн үнүн укпайын, макул. Мен ошого деле ыраазымын. Мени жашоого келтирген, мага ак сүтүн берген, мени 9 ай бою көтөргөн, мага ушул жарык дүйнөнү көрсөткөн апамдын үнүн укканга зармын дейт. Аттиңмин, арманмын дейт. Кандай аял менин төрөгөн, кандай үнү бар экен, үнүн укканга зармын дейт. Көрдүңүздөрбү? Кулагы укпайт, ал бир минут дагы суранып атат Кудайдан, бирок кулагы укпайт. А биз кулагыбыз угат, аны биз баалабайбыз деле, ыраазы болбойбуз деле. Буту баспаган адам чыгат. Мен жашоого ыраазымын дейт. Кудайга ыраазымын. Бирок мен азыр бутум менен болгондо, мен ар бириңиздин жаныңызга барып, өзүм бутум менен барып кучактамакмын. Километр чуркамакмын дейт. Колу жок чыгат. Мен азыр колум болгондо баарыңарды кучактап чыкпакмын. Апамды кучактамакмын, баламды кучактамакмын. Өзүм колум менен бетими жумакмын. Өзүм колум менен тишими жумакмын. Өзүм колум менен тамак жемекмин. Өзүм колум менен жүзүмү сыламакмын. Баарыңар менен учурашып чыкмакмын. Колум болгондочу деп. Ушунчалык, көрдүңүздөрбү? 6 саны жок болсо дагы, бирок жашоого ыраазы ошентсе дагы. Бирок арманы бар. Андыктан биз ыраазы билишибиз керек бардыгына, болгонун баарына. Себеби биз наалыганда жашообуз, фокусубуз, оюбуз жаман жакка кетет, ыраазы болгондо фокусубуз жакшы жакка кетет. Ыраазычылык бар жерде ненависть, депрессия, стресс, коркуу болбойт. Ал ыраазычылык бар жерде наалуу экөө бирге тура албайт. Ыраазычылык бар жерде жүрөгү ток болот адамдын. Көңүлү ток болот, жүрөгү сүйүүгө толот, жүрөгү таза болот ыраазычылык айтып аткан мезгилде. Эгер жүрөгүңүздү тазалагыңыз келсе, жүрөгүңүздү оңдогуңуз келсе, жашообузду оңдогуңуз келсе, ыраазычылыктан баштаңыз. Тони Роббинс ар 2 сөзүндө айтат. Благодарность ключ к успеху. Благодарите дей берет да. Ушунчалык сонун ар жарым саат сайын бизге ушул практиканы жасатат. Азыр көзүбүздү жумуп, альфа режимге кирип алып, альфа режимге дегенде терең дем алып туруп, көзүбүздү жумуп отурабыз дагы ыраазычылык айтабыз. Альфа режим тууралуу эртең да кеңири түшүндүрөм. Азыр просто көзүңүздү жумуп отурсаңыз болот, расслабленный, бош абалда.
ыраазычылык айтабыз. Ыраазычылык айтканда үйрөнөбүз. Албетте буну баарыбыз эле билебиз, бирок көпчүлүгүбүз унутуп калганбыз. Кудай, прям момин кылып мынтип отурсаңыз болот, суранып отурсаңыз болот, түрдүү сизге кандай ыңгайлуу болсо ушинтип отуруңуз. Кудай, бүгүнкү аткан таңыма ыраазымын. Берген жашооңо ыраазымын. 6 санымы аман кылып жаратканыңа ыраазымын. Көрүп жатканыма, угуп жатканыма, сүйлөп жатканыма, басканыма, сүйлөй алганыма, жашап турганыма ыраазымын. Ичкенге суум бар, жегенге наным бар, кийгенге кийимим бар, үстүмдө үйүм бар, көчөдө калган жокмун. Баардыгына бергениңе ыраазымын. Ушул жашоого алып келгениңе ыраазымын. Бул жашоону мен сураган эмесмин, тилеген эмесмин бул жашоону наракта туруп алып. Бирок ошентсе да бул жашоону мага белек катары тартуулаганыңа ыраазымын. Кудайым, ушунчалык кудуреттүүсүң, ушундай сонун таңдаттырып жатканыма, сонун сабакта отурганыма, тирүү отурганыма ыраазымын. Мени 9 ай бою көтөрүп, ак сүтү менен багып, чексиз сүйүп, бөпөлөтүп, мээримин төгүп өстүргөн апама ыраазымын. Мага жашоо берген, жашоомо себепчи болгон апама ыраазымын. Мага дагы жашоомо себепчи болгон, мага жашоону белек кылган, жашоо тартуулаган, мээримин берип, тарбиясын берип, мени баккан атама ыраазымын. Ыраазычылык айтабыз, прямо ар бир ата энебизге ыраазычылык айтабыз. 3,5 миллиард адам арасынан тандап алган, эркек аялдын арасынан тандап алган жубайыма ыраазымын. Мени кандай болсо кабыл алган, өмүрүн бөлүшкөн, мени ата, апа кылган, бакытына эже кылган жубайыма ыраазымын. Өмүрүн бөлүшүп жатканда сүйүүсүнө, колдоосуна ыраазымын. Ушул адам мен эң жакшы, эң жаман күндөрүмдө ар дайым жанымда. Сүйүктүүмө ыраазымын. Кыз десе кызым бар, кызыма ыраазымын. Уул десе уулум бар, уулума ыраазымын. Канчалаган адамдар балага жете албайт. Бала жытына зар, а мен балам да, кызым да бар. Ыраазымын. Досторума ыраазымын. Кыйынчылык күндөрдө жанымда болгон, кубанычымды тең бөлүшкөн досторума ыраазымын. Алыстык туугандарыма, кошунама, бүт адамдарга ыраазычылык айтсаңыздар болот. Эшикти таң атпай шыпырган мусорщиктерге, биздин балдарыбызды окуткан мугалимдерге, биздин ден соолугубузду караган биздин врачтарга, магазинде иштеп жүрүп бизге продукт ташыган магазиндерге, ресторандарга, бүт ааламдагы адамдарды биздин жашообузга салым кошкон, биздин жашообузду комфорттуу кылган, биздин жашообуздун кооздукка бөлөгөн адамдардын баардыгына ыраазычылык айтабыз. Мына телефонду жараткан адамга, бүт айлана курчабызды кармап турган нерселердин баардыгы биздин ошол адамдарга ыраазычылык келтиребиз. Ыраазымын деп кайра кайталап жашоомо ыраазымын. И жашооңузда бир жаман нерселер болуп жаткан болсо, сөзсүз ыраазычылык айта турган болсоңуз, сөзсүз түрдө сизде өзгөрүү болот. Ал тууралуу сонун хадис бар. Муса пайгамбар Кудай менен түзмө түз сүйлөшкөн. Ал бир күнү Кудай менен сүйлөшкөндө кетип атыптыр. Кетип атканда ага жолугуп калат. Кудай менен сүйлөшкөндө кетип атам дейт. Анан айтып койчу, мен аябай байлыгым көбөйүп кетти, башкаларга дагы жетсин. Мага байлыкты бергенди токтотсун, башкаларга берсин ошол байлыктарды. Мен өтө эле байып кеттим, мага жетет. Небере чебереме кыбырыма чейин жетет ал байлыктар. Мага жетет, шүгүр. Болду, мага бербей эле койсун. Жетишпеген башка кедейлерге берсин байлыкты. Ошону айтып койчу дейт. Макул дейт. Дагы кетип атса, астынан кедей адам чыгат да, кайка кетип атасың. Мен Кудай менен сүйлөшкөнгө кетип атам. Сен анда менин суранычым бар эле айтып коесуң дейт. Анан макул айтып кой. Эмне кандай суранычың бар десе.
Менин аябай карызым көбөйүп кетти. Балдарым ачка отурат үйдө. Катыктан жеп калышты, суу ичип калышты. Аябай карызым көбөйүп кетти. Ушунчалык кыйналып кетти. Мага Кудайдын жардамы керек. Айтып койчу мага да бир аз кичине ырыскы берсин, байлык берсин. Суранычы айтып койчу дегенде. Макул дейт. Анан барып Кудайга ушул эки адамдын суранычын, өтүнүчүн айтат. Анан Кудай айтат, биринчи бай адамга айтып кой мен дейт. Байлыкты токтотуш үчүн ал шүгүр келтиргенди, ыраазычылык айтканды токтотсун дейт. Шүгүр кылган токтотсун, мен ошол күнү байлык берген токтотом дейт. Экинчи адамга айтып кой, ал шүгүр кылышты башташсын, шүгүр кылсын, ыраазычылык айтсын, ошондо мен байлык берип баштайм дейт. Макул деп анан келип атып жанагы бай адамга айтат. Мен суранычыңы Кудайга айттым, ал айтты. Шүгүр кылганды, ыраазычылык айтканды токтотсун деди дейт. Анан жанагы бай киши айтат, мен кантип шүгүр кылбайм, кантип ыраазычылык айтпайм. Мага жашоо берсе, көз берсе, кулак берсе, кол берсе, кааласам ата эне берсе, уул берсе, кыз берсе, жубай берсе, байлык берсе, мансап, авторитет, ушунчалык нерсе берсе, мен эмнеге ыраазычылык айтпайм? Мен шүгүр келтирем. Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун дегенде, дагы эшик тыкылдап 1 тонна алтын келет. Мен шүгүр кылганды токтотпойм, мен шүгүр келтирем дейт. Анан баягы кедейге барып айтат. Сен суранычыңы айтсам, сени шүгүр келтирсин деп айтып атат Кудай десе. Мен эмнеге мен шүгүр кылам? Карызым болсо, балдарым ачка отурса, аялым тынбай жаңжал кылып атса, эч нерсем жок болсо, эмне мен шүгүр кылам деп кыйкырат. Шүгүр кылбайм, мен нааразымын Кудайга дегенде. Ал кийими дагы жок, бир чүпүрөк орон алган болот. Шамал болуп, ошол чүпүрөгүн дагы шамал алып кетип, жанагы киши жылаңач калат. Көрдүңүздөрбү? Бул сонун хадис, билбейм жеткизе алдым, жеткизе албадымбы? Бул хадистин мааниси, ыраазычылык айтсаң, андан да чоң нерсе берем дейт. Эгер биз ыраазычылык айтсак, сен ушуга ыраазы болуп атасыңбы дейт Кудай. Мен сага мындан да сонун нерсени көрсөтөм дейт. Эгер биз жаман болуп нааразы болуп отурган болсок, сен ушул жашоого нааразы болуп атасыңбы? Мен сага мындан да жаман жашоону көрсөтөм деп, жашообузду андан бештер жаман кылат. Ошондуктан жашооңузду оңдойм десеңиз, жаңы деңгээлге көтөрүлөм десеңиз, ыраазычылыктан баштайбыз, шүгүр келтиребиз, наалыбайбыз. Ушул күндөн баштап наалыбайбыз. Эмне болсо дагы ыраазымын деп ыраазычылык менен кабыл алабыз. Анда эмесе бүгүн заданиялар аябай көп болду, аткарып баштайбыз. Эртең саат 6-да көрүшөбүз. Интенсивдегилер, виптегилер кечки саат 9-да көрүшөбүз. Күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Баарыңарга ыраазымын. Эрте тургандар азаматсыздар. Бул сабакка катышкандар өз азамат, канчасы укту, рекламаны көрдү. Акчам андан көрө мен барып кафеге барып кетирип койгонум жакшы деди. Бирок бул акча сиз өзүңүзгө билимге жумшап атасыз. Өзүңүздүн өзгөрүүңүзгө жумшап жатасыз. Албетте сизде өзгөрүү болот. Албетте өзгөрүү болот. Баарыңарды жакшы көрөм. Эртең саат 6-да көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар. Отзыв группалар азыр ачылат. Мен ссылкаларды берем. Айтмакчы, эң чоң эреже унутуп калайын депмин. Ссылканы таратууга болбойт. Эч кандай ссылканы таратпайбыз, бирөөлөргө бербейбиз. Өзүңүз көрүңүз, өзүңүз өзгөрүңүз. Эгер бирөөнү окуткуңуз келсе, пусть төлөп катышсын. Ар бир нерсенин баасы бар. Сиз бирөөгө азыр ссылканы уурдап берип атканда, сиз ууру болуп каласыз. Уурунун орду түрмөдө. Уурдабайбыз. Төлөп катыштырабыз. Ссылканы бербейбиз. Азыр мен отзыв группанын ссылкасын группага таратам, бирок ошол отзыв группасынын ссылкасын таратып бергендер болот. Жок. Өзүңүз киресиз, эч кимди кошпоңуз. Ссылканы, мына сабактын ссылкасын отзыв группада бирөө сурай турган болсо, бербеңиз. Себеби дегенде, кээ бирки умныйлар ушул ссылканы да таратып берет дагы. Акча төлөбөй отзыв группада отуруп, мен сабак көрбөй калдым, ссылка берип койгулачы дейт. Ошол жактан көрүп отургандарга силер мүмкүнчүлүк түзүп бересиңер. Даже отзыв группага дагы ссылканы таратууга болбойт. Ссылканы эч бир группаларга, бизге көрүнүп калат, ссылка пересланды. Кто переслать эткендерин. Эгер тараткан болсоңуз, бизге көрүнүп билинип калсаңыз, акчаңыз кайтарылбастан удаление болосуздар. Отзыв группага да таратпайбыз. Ссылканы таратууга такыр болбойт. Албетте, дагы кошулам дегендер болсо, акчасын төлөп кошулсун. 3 күнгө чейин кошулса болот. Аманатка бекем болобуз, Пока.